Экинчи бөлүм. Качуу. Кийинки жылдары Сары Өзөндүн түрү, жашаган эли башкачадай. Жерине келген башка улуттарга аралаша жергиликтүүлөр отурукташып, кышта карааны коюланса, эли кулак түрө ар кандай дейт. Имиштерди сүйлөшөт. Асманда жылдыз суюлду, жерде чычкан көбөйдү. Бул жамандыктын жышааны дешип, үрөйдү учурушат. Дагы бир топтор айтышат. Ак падышага каршы чыккан кара орустар эзели жарыбаган кембагалдардан экен. Алар акыбызды бергиле. Силерче ичип, арабага түшүп, атлас паркут кийинебиз. Байы жок, кедейи жок бир короодо жашайбыз дешип, Ак сарайдагыларга доо коюшуптур. Макул болбосоңор тактан кулатып, теңдик курабыз дешип да чыгышыптыр. Ошол теңдик дегениң Сары Өзөнгө да келет экен. Коркпой үркпөй күтүп алалы дешип жакшылыкка жоруйт. Айтор окуя чындыгы такталбады. Бир адам баланча десе, экинчиси угуп, үчүнчүлөргө жеткирип дуулдай беришти. Дейт менен имиште жалгыз тонду, жалгыз аттуу кедейлер укту. Колунан бийлик кетпеген, айтканы айткандай аткарылган байманаптар да укту. Эл башкаруучулардын сырт калыбы зымырайган менен ички дүйнөлөрү сапырылып, бир коогалаңдын болорун сезишкендей кулак салуулары, көз караштары өзгөрдү. Жалгыз гана өзгөрбөгөн ала тоо. Алып казан палоону шыпыра жеп, алып самоор чайды баса ичип, кемен тайын айкала жамынып, алаканын жазданып, жоо менен иши жок, сел менен иши жок катуу уйкуга кеткен баатырча кенебей кырданып нык. Башында мөңгү. Баркымды билсең мына, билбесең ана дегенсит касиеттүү ала тоо. Оросул далдайып дене байлаган. Жакында жайдын толугунда эсир үйлөндү. Шаан шөкөт менен жумалап той өттү. Күрүшбек уулуна жомоктогудай күмүш чамгырактуу үй көтөрттү. Мырзасы үйлөнгөндөн бери Оросул башка бөлүнгөн. Кийими жаңырган, мунусуна көңүлү көтөрүлдү. Мырзасы аттанмакчы болсо, атын токуп, колтуктап мингизет, камчысын карматат. Астыртан байкаган Күрүшбек ыраазы. Оросул азыр майда тиричилик менен алышкан үй күчүк эмес, эсирди ээрчеп бастырып, топко катышчу жигит. Болуштарга кабар жеткирип, башкалардан доо өндүрөр ишеничтүү киши. Эл арасына шамалдай чачылган имиштер Оросулга да жетти. Үйдөн обочо жалгыз барып, шиберлүү бетке чалкасынан жатты. Асманда самсаалап булут көчөт. Көк чөптөн улам бирди жулуп ууртуна салган жигит имиштерди акылына салып, өзүнчө чечмелеп күбөрөйт. Жылдыз суюлса, жыл каткалаң болуп, эгин түшүмү болбойт. Аштыкчыларды сыдырым каптайт. Сыдырым каптабай жүрчү беле башта. Жыл каткалаң болсо, чөп өнүмсүз болот. Мал семирбейт. Бай согуму арык чыгып, май чайнай албай калат. Антсе байды кудай алат бекен. Арык торукту аралаш союп жей берет. Эмнеси бар? Ал жерде чычкан көбөйсө, чычканды көрбөй жүрөбүзбү? Аштык айдаган жакада эмес, жайлоодон көчкөн сайын тактанын алдындагы уяда кызыл эт балдары жайнап жатат. Кара орус, сары орус. Кандай болсо ошондой болсун. Баары бир орус экен да. Бирок жанагы байы жок, кедейи жок бир короодо жашаганы кандай? Бай менен кедейдин тең болгону жакшы. Эсирге 3 күн малай болсом, аны 3 күн мен малай кылат экенмин. Ал эми бир короосу жаман го. Жатканда турганда батышпай мушташпайбы? Чекирге окшогон бычакчылар жок дейсиң барада. Теңдик. Кандайча теңдик? Күрүшбекте мал көп. Койчу коюн кайтарат. Сүтүн ичип, жүнүн кийип, бала бакырасын багат. Жылкычысы атын минип, кымызын ичип, согумун жейт. А Күрүшбек, теңдик алдыңар эми. Бара бергиле деп, малын алып койсо тигилер кантип жан сактады? Байдын малын бөлүп берсечи теңдик бергендер. Күрүшбек бычакка түшүп өлөр. Түгүн карматабы өз малынын? Төөнүн куйругу жерге тиет дегендей неме экен да теңдигиң? Падышаны тактан кулатабыз. Падышасы жок кандай эл болду?
Экинчи падыша керек да. Же жаңы турганы башкача болобу? Бардык ишти ойдогудай так чечкен, тилекти уккан, ыйлагандын жашын сүрткөн Кудай өзү. Кудай көзгө көрүнүп, падыша болуп бербейт элге. Падыша карабы, сарыбы адамдан болот. Адам болгон соң мурдагы падышанын кылганын кылат да. Сейилкан өлдү. Кунун ан тарбак алдындагы убадасын аткарган Кудагыйы Аселге тарттырды да өлтүргөн Чекирди Күрүчбек өзү качырып, өзү жашырды. Чекир азыр качпай баспай ат минип, килтектеп аш тойдо жүрөт. Жеринен төштөшкөн анык досторбу чагыр экөө ээрчишип алат. Адам өлтүрүүгө себепкер болгон экөө жөнүндө көргөн билгендер кеп тагылышпайт. Кашаанын ичинде көйнөгүнүн далысы жамачылык угунчу Апсаматтын аянычтуу элеси көз алдына тартылып апкарыды. Чынында Чекир жазаланыш керек эле. Балким жаңы падыша ушундай ишке кийлигишип, адамдардын дартын угуп, адил чечер. Алыста жатып бизге кайдан жетти? Күрүчбек бай өзү билет да. Оросул! Чыйрыккан Күрүчбектин добушу экинчи, үчүнчү чыкканда Оросул таттуу кыялын учуруп, ыргып турду. Капталдап жүгүрө жөнөдү. Мен мында! Күрүчбек айтты. Кеч турган киши ырыскыдан кургалат. Ойгот тиги кара баскан мырзаңды. Бүгүн эмес, үйлөнгөндөн бери эсирди күнүгө Оросул ойготчу. Кымкап көшөгө, анын ичинде колуктусу Салыйды кучактап жаткан мырзасы. Уйкуларын бузбоого Оросул босоого жөлөнөт, тыңшайт. Ышкырып урган коңурук, тыңшайт, чыгып кетет. Мырза турбайт. Байдын ачууланарын билип, кайра кайрылат. Эсир, турбайсыңбы? Эсир дейм. Өлүп калган го. Эсир. Турбайсыңбы? Мырзасы түйшөлүп, чукуранып ойгонот. Не дейсиң, эмне? Жалган түшкө чейин жатабы? Таттуу кыял балкыткангабы, Оросул бул сапаркыда көөлгөп төгүлгөн кымкап көшөгөнүн аягына шырп алдырбай жетип, жээгинен жыйра кармап шыкалады. Жаңы үйлөнгөн мырзасы уйкуда. Бычак урсаң сол кетер эмес. Кырдана колуктусуна имерилген. Сол колу жууркан ичинде. Салыйдын курсак үстүндө. Ал чалкасынан. Кара чачы ийнине чачылып, төшү ачык. Бош кымтыган мала кызыл ээрдинен ак тиши жалтырайт. Козунун жүрөгү сымал терсийген аппак эмчегинин үрпү ээрине окшоп кызгылт. Дем алган сайын кош эмчек көтөрүлүп бастайт. Шыкаалаган Оросул билеги менен мурдун жанып, таноосу көбө ормоюп, жарпы жазыла жылмайды. Көшөгөнү таштап кетенчиктей берди. Заматта жылмайосу жүзүнөн күбүлдү. Кара муну, ойгонор түрү жок, мемирейт. Атасы эшикте кыйкырып, мага буйрук берет. Менден чыгарат күчүн. Бул ой көз ирмемде чагылган чакмагындай мээсинде ойноп кетти. Көшөгөнү булка серпкенин билбей калды. Турбайсыңбы? Керилбей. Көкүрөгү ачык жаткан келин добуштан чочуп жуурканды чүмкөндү. Эсир селт чочуду. Көзүн бардап эс акылына келди да Оросулга акыя карады. Оросулдун карааны адегенде үйгө батпай тоодой болуп, бара-бара өз калыбына келди. Эсирди тааныды. Ит десе, эмне чочутуп? Оросул көшөгөнү таштап бурулду. Турсун дейт атаң. Мырза кол шилтеди. Жогол ары. Кийинки күндөрү Күрүчбек үйгө көп токтободу. Эки жактын болуштары болуп баш кошуп апталап сүйлөшөт. Өз жеринде турмуш туткасы болушкан, алардын кээси карала кымкап чапанын жамынса, кээси көк нооту чепкендин этегин чубалжыта асем менен атайы тигилген заңкайган ак боз үйдү карай 2-3төн басат. Бирөөлөрүнүн башында тыбыты коюу, кылканы кулпурган акчыл суусар бөрк. Экинчисинин кийгени күңүрт кара суусар бөрк. Белдеринде кемер, буттарында кепич маасы. Араларында селде чалынып,
аса таяк кармаган такпа молдолор. Бул куюп ойлуу аңгемелешкен шаалар үйгө киргенде сыртта ишенчиликтүү жигиттерден кароолчу калат. Эмне жөнүндө сүйлөшкөндөрүн бир Кудай билет, экинчи өздөрү. Ушундай иштерде апталап жүрүп Күрүчбек үйүнө кайткан. Кеч күз. Тоо башын кар чаңыттап, кар этеги улам берилеп, эртели кеч булак көзү муз. Жандыктар адырлап, кыш тоого көчөр маал. Болжошконбу, Ысмайыл досу келди. Сыртынан оролуп, зымпыйта чырмалган нерсени бай алдына таштады. Экөө кол алышып, эсендешип, жарттары жазык. Орундаттыңбы, Ысмайылым? Эки болбойт да, бай. Болгондо да жеткендеринен. Ошондой болсун. Жамандын оңунан жакшынын бири. Күрүчбек карап алды. Өз бүлөөсү. Чоочун жан үйдө жок. Ысмайылга буйруду. Көрөлү гана. Ысмайыл куурундагы кош миздүү түрк шабын жалт сууруп, чырмалган кайыштарды кырт-кырт кести. Барданке, тапанча, кыны менен төш жары кылыч. Кылычты саал суруп, толтосундагы жазууну көрсөттү. Өзүң оку. Өзүң оку, бай. Мында Азирет Аалынын ысмы жазылды. Ким муну кармаса, аны Азирет Аалдын арбагы колдойт. Күрүчбек көзүн жүлжүйтө шыбырап окуп, жоон санынын үстүнө кылычты туура таштады. Кыбыланы карап, кол жайды. Мин. Баары көздөрүн жумуп, эриндери бүлкүлдөй, кол учтары дирилдеп. Бет сылашканда кынына күмүш чабылган сонун кылычка суугу түшкөн оросул жүткүнө тигилди. Бах, курал эмес бекен. Кандай адам тагынат муну? Сыртта ит үрдү. Күрүчбек оросулга каш серпти. Капталдагы кыял жолдо карагерин жулкунтуп чекир алды да. Улак тартышта күлүктүгү менен көргөндөрдүн көз кумарын кандырган. Кара жаал сары атты минген чагыр артта. Ортодо колу чырмалган бирөө. Оросул делдейди. Үйдөн үн чыкты. Кимдер алар? Чекирлер келатат. Чоочун бирөө бар. Баары сыртка чыгып жарданышты. Жетип келген тигилер салам айтып шарт-шурт düşүштү. Оросулдун эки көзү чоочун адамда. Ал жылаң баш, чапжаак, кара суур, кара мурут. Муруту жылкынын туу куйругу сымал бириндеп, кой көзү чычаладай жанат. Сол жаагында кан. Кан чач арасынан сызылып, күрөө тамырын жууй койнуна куюлган. Мунун кем? Күрүчбек кабакчытып сурады. Ким болмок? Чакырылбаган конок. Ууру. Кандайча? Жылкыга тийгени келген экен, колго түштү. Жалгызбы? Үчөө кутулуп кетти. Силер нече өлеңер? Күрүчбек бул сөздү айтканда уурту диртет. Жоопту чагырып берди. Субайларды жанаша имерип, чок элек экөөбүз. Төртөө жүрүп экөөңү алдырыштыбы? Эрдиктери да. Кандай айтсаңар силердики эп. Колу таңылган чоочун чагырга сумсая карады. Бөтөн жан эмесмин. Суусун жуткуруп койгулачы. Каным катып баратат. Менден кетсе да силерден кетпесин. Соопчулукка. Суусунбу? Мен сага кан жуткурам. Чекир бүктөй кармаган сом камчы менен башка тартып ийерде Күрүчбек кол серпти. Тарт. Ашыкпа. Аттан түшүргүлө. Күрүчбек колго түшкөн жигиттин оозунда сөз бар экендигин баалады. Бөтөн жан эмесмин, соопчулукка деп жай жиберип, алыстан сермеп атпайбы? Бөтөн болбосоң кимсиң? Жейинсиңби, бөлөсүңбү? Жигит ойлоно калды. Кыргызмын десеби, биз ногой деп айта элекпиз. Тилиңе түшүнүп турабыз деп бай чыйырга түшсөчү. Сага окшогон байдын айдактаган жагына жүгүргөн ит элем. Иттигимди кийин билдим. Бир курсактын камы үчүн күн өткөрбөй жатакчыларга кетип калдым. Аларга ат керек. Аттанып акыбыз үчүн силерден өч алууга чыгабыз жакында. Минтип канат кайрылып колго түшүп калдым деп чынын айтсамбы? Анда бардык иш бүлүнбөйбү? Залим Күрүчбек кымындай житсесе, ичкериден келип, кедейлерди топтоп, үндеп жүргөндөрдүн шооруга атпайбы да,
Сары Өзөндөгү алардын тамыры суурулбайбы? Ушул ойду акылына тегеректеген Кара Мурут туткун. Доолуу элем, бай. Кутула албай. Дооңу менин малымдан бермексиңби? Сиздики экенин айбан жылкы айтпады. Күрүчбектин көзү чөйчөгүнөн батып, кирпик арасынан үлпүлдөдү. Ысмың ким? Жигит жөтөлдү. Жалган айтты. Чоро. Чоро, кайсы эл болосуң? Чериктен. Куш кетпеген ат башыда жүрүп, буяка кайдан жеттиң? Кызыл кекиртек кимди каяка секиртпейт? Эй, сен мага насаат окубагын. Көзүң шектүү, чыныңды айткын. Сөзгө Ысмайыл аралашты. Адамдар бузулду. Бүтүндөй жалган сүйлөшөт. Шаарда шайтандар тобу бар. Алар бир аралап өтсө бар эмеспи? Дудуктарга тил кирет. Ыймандай сырым. Шайтандар тобу делингенде туткун жигит сөздү ырбатпоону сезип бат сүйлөдү. Таластын башындагы Караколдон аттандык эле. Каракол бул жайлоого танапташ. Болсо болор. Бирок Күрүчбектин жүрөгү ишенбеди. Шектүүнү кыйнап, чынын айттырууга чечти. Жүзүнө каар чогулду. Кууланат экен бул баччагар. Салгыла кылчылбырды. Чекир менен чаргын ушуну күткөн. Жигитти баса калышты. Жуун санына чылбыр байлап, кайың менен толгоо башталды. Көзү жарк эткен Кара Мурут тиштенип туруп берди. Моюн сунбаска чара жок. Кылчылбыр балык этке баткандан батып, онтоо башталганда баятан таңыркап турган Жийде менен Токол үйгө кире качты. Каты күн, каты күн. Кайнатасынын жүзүн тике эмес, кыйгач карап көрө Салый жабыктан шыкаалап коркуп үйүндө. Оросул эки ийинен дем алып, тиштенип, кыйноодогу жигитти көрүп турду. Көзү алая, муштуму түйүлгөн. Бирде байына, бирде кыйноо тартканга карайт. Ысмайыл ары бурулду. Эсир атасын туурай ууруга кыжына тиктеди. Күрүчбек куду күн нурун тоскон кара булуттай боюна каар чогултуп, сүлөөсүн ичигинин өңүрүн булкса, шакек салынган манжаларынан кан кача карышат. Буйрук үстүнө буйрук. Айт бачагар чыныңды. Сал толгону берки санына. Карууга да. Эрдине тиши батып, өңү көгөргөн жигит эки каруусун эзе баштаганда созулуп эстен танды. Токтот, жан кирсин. Жара тартылган жылкынын алкымынан баш көтөргөн карышкырсымал чагыр менен чекер мындай боло берди. Алардын билек тамырлары тарамдана көп, көгөрүп, таноолору дердеңдеп чекелерин ымшыйт. Күрүчбек жанбайт. Суургула бетине. Көмөргүлө, шымын шыпырып кумала кургула. Айткандай иштелди. Кургаган төөнүн кумалагы биринен сала экинчиси жигиттин артына түртүлдү. Дирилдегени болбосо жигит жансыз. Эмеле көзүнөн атып турган жалын өчтүбү, сүйлөп турган үн токтодубу? Эх, адам баласы, бириңе бириң кезешкенде жырткычтын жырткычынан жамансың. Бул кыйноо жер жүзүндө, жердин бардык булуң бурчунда өкүм сүрөт. Алдуунун алдында алсыздар онтойт. Адилетсиздердин алдында күнөөсүздөр тырпырап уйпаланат. Аны токтотчу күч жалгыз адилеттүүлүк, калыстык, боорукерлик, терең ойлоп дал чечүү. Күрүчбек буйрук берип бурулду. Мамыга таңгыла. Чаласы калса шыбагасын алат анан. Жылкы ийин калбасын, жөнөгүлесилер. Эси оогон Кара Мурутtu бек орнотулган кайың мамыга тикесинен чырмашты. Ууртунан шүүшүн аккан ууру башы оң инине шылкыйып, тикесинен туруп калды. Акыркы өчүбү чекир керилип туруп, эргүүлгө шалк койду. Кум сарыган боюнча чаргынды ээрчитип, жылкыны карай чапты. Айылдагы катын бала Күрүчбектин үйүнүн жанындагы окуяны көрүп турса да, чукул келгенден даашпай, окчундап жарданышты. Чекирлердин тизелеп, мөңкөлөңдөгөн кыймылдарын бай далысын салып көрсөтпөй, тосо калганынан башка кыйноодогунун өңүн көрүшүп, онтоосун угушкан жок. Ал мамыга чырмалып, сок союп көрүнгөндө гана өз ара кужулдашты. Апи ботом, бул эмнеси?
Кайдагы неме? Эйледи бейме көлөп. Көкең зиркилдеп калыптыр. Күнөсү чоң окшойт, Атышабы эми таңып алышып. Чекир керилип жана муштаганда тургузуп алып сокту, деди. Кобурду Күрүчбектин кулагы чалды. Силкинип, шарт бурулуп барк этти. Ууру көрө элек белеңер. Тарткыла жардамбай. Бай үнү чыккандан шилеп жибергендей жалт жамырылышты. Үйлөрүнө кирип жабыктан шыкалашат. Оросул өзүнөн өзү кабарды. Толтуюп, кабак түйүп, сабы узун кыргыз балтаны алып, арча дөңгөчтү оодара салды. Бутактуу дөңгөч оодарылганда териси сыйрылган торпокко окшошту. Ыргай сапка Оросулдун салаалары бата түшүп, балта көккө сермелет. Ах эте дөңгөчкө согулат. Үй жаны күрс, жер солк эткендей. Жарака шатыр-шатыр. Чамынды дилдирек уруу учса, мала кызыл дөңгөч улам кичирип, улам ичкерип, качырап жарылат. Оросул ан сайын өжөр. Көзү кан талаган. Балта көтөрсө көкүрөгү кериле, каруу булчуңдары жеңтирей, күрөө тамыры камыш сымал жоондонот. Шилтесе далысы көмөрүлө дөңгөч алды сол. Көз алдында санына кылчыл урбатып, тиштенген кара мурут туткун. Кыжынып, толго имеришкен чагырлар. Сакалы суюлуп, титиреп буйрук берген Күрүчбек. Элестер көз алдында ойногон Оросул күчүн дөңгөчтөн чыгарат. Дөңгөч түтпөй түтөп, жаракаланып жарылып бүттү. Балтаны сүйрөп, демигип, жаракаларды буту менен тээп шиледи. Мала кызыл жаракалары кол-кол, сан-сан болгон бодо этинче үймөлөндү. Күрүчбек төрүндө. Ачуусун таратмакка өзүн өзү зордоду. Манжаларын тырсылдатып, түк түйгөн Исмайылга кайрыла. Смаке, ууру жазасын алды. Дагы алат. Айттыра мага чындыкты. Жарыкка бар отур. Байбиче, кымыз койгон Смакеге. Ороп койгон чанашты бурчтан сууруган жийде чайка деп токолго сунду. Күрүчбек Оросулду чакырды. Кел мында. Ийининен демигип Оросул босогодо турду. Бай сурады. Эс алдыбы тигилкески? Караганым жок. Күрүчбек очоктогу алоолуп күйгөн отко кол жандады. Ал чычаладан. Кулагына жалын тоскун. Тирилет, тилгирет. Кайдансың, уругон ким? Чынын айт деп сурагын. Мен үйдөн угуп турам. Бай кайсактай эсирди издеди. Ал бай эле колуксунун жанына кеткен. Илинбей эңкейген Оросул доолап күйгөн чычаланы кармап, дем алып, тиштенип өңүнөн кан качкан туткунга барды. Акырайып, таноосу көбө теке маңдай тура калды. Колундагы чычаладан саргыч жалын соймоңдойт. Жалын арасы чок. Чок түбү карарып ыштуу боз түтүн. Оросул чычала жалынын сол кулакка жакындатты. От чачкан көзү ачыла түштү. Жалын илеби кулагын аймап өткөндө тигил селт этти. Адегенде чочуп, коркуп ачылган көз Оросулду төбөсүнөн бутуна чейин тинтип алганда жанып, каарына чыга түштү. Туткундун жуту бийчидей болгон заардуу көзү өзүнүн көзү менен арбаша түшкөндө Оросул чычаланы тартып алды. Эми сен калдыңбы мени өрттөй элек? Ызырынган кара мурут тишинин арасынан шыбырады. Оросулда үн жок. Нес боло тиктешкен калыбында. Күрүчбектин добушу: "Тирүү экен?" Оросул эсинче: Тирүү окшойт." "Баштабайсыңбы?" Мына. Чычаланын ары жанып, бери жанып, жалынды кулагына жаза сермеп өттү. Кулактын желбирөөчү барсайды. Өрттөп жаткан жаш жигиттин табышмактуу жүзүнө акыйган кара мурут онтоп силкинди. Оросул катуу унчукту. "Атың ким?" "Чоро." "Калп! Чын! Кайдан келдиң? Таластын башынан." "Калп! Көптү көрүп, көптү билген, сезими курч туткун сүйлөй берип, тиктей берип, Оросулдун жүзүндөгү табышмакты чечүү менен алек. Өчкөн үмүтү жанданар бекен. Караңгылыкка камалган шоордуу башына жакшылыктын шооласы бүлбүл көрүнөр бекен. Ким билет. Катуу онтоп, башын шалактатып, кыйналып унчугат. "Чын! Калп! Кыйноочунун да,
Кыйналганда үндөрү Күрүшбектин кулагынан жаздым кетпейт. Чын деп күнөөлүү айтса тиштене калат. Калп деп оросул жекирсе кубаттай башы икет. Оросул көпкө алышты. Таңылганын эси ооду. Жалын жалмаган сол кулагы барсайып чыкты. Оросул үйгө кирди. Түтөгөн чычала карышкан колунда. Тиштенип, диртилдеген жаагынан тер куюлат. Оозу кургап, сурданып зорго унчукту. Эси ооду. Түн. Айыл оту неба көчтү. Эл уйкуда. Күздүн муздак асманында шоола черткен суйдаң жылдыздары. Чыгыштан чубалчып көйкөлгөн үркөр төбөгө келди. Кар илебин коштогон суук шамал жортот. Айыпкер таңылуу. Аны күзөтүү милдетин алган Оросул үй капшытында ээрч канактап кырданган. Көңүлү бир жерге токтобой алып учат. Күрүшбек тигинин айтканына ишенбейт. Ишенип көзү жетсе айылына кабар айттырып, айыбын төлөттүрөт. Же алар издеп келип, айып төлөп куткарып кетүүлөрү керек. Ансыз чырмалган. Сабоо жеп, кыйналган. Бүгүнкү кордугу аз болгон жок. Чекирлер келип, анын үстүнө дагы соксо мертинип калууга да мүмкүн. Анын жанагы шилесинен өткөн көзү Оросулдун көзүнө түбөлүк жабышып алгандай. Көзүн ирмесе да, башын жакасына катса да, төбөсүнөн бутуна чейин тинте тиктеп, заар атып туруп алды. Ал анчалык эмне тешедик дейт. Эмне, сен калдыңбы мени өрттөй элек деп шыбырайт. Бул эмне деген табышмак? Чекирлер кайрылып соксо, ал өлсө шиледен чыккан каардуу көз Оросулду жинди кылат. Ага эмне боор ачат? Чоочун немени мынчалык неге аяйт? Айкала жамынган кементайды силкип таштады. Дабышсыз жыла басып, кара муруттун артынан барды. Дем албай кулак тосту. Шыбыр. Яттың каным катты. Суу, муздак суу. Оросул шып бурулду. Окчундагы жалчынын үйүнө жөнөдү. Таанышка ит үрбөйт. Үрсө да арс этип, андан ары ажылдабай куйрук булгап жыттагылайт. Бакандагы алагап сүзмөдөн кара аякка салды да капты кайра буу билди. Шар сууга колун жууп жиберип, аяктын бөксөсүнө кочуштап толтурду. Кой жууратынан уюган май сүзмөнү эзди. Жылып кара мурутка келди. Демин тартып саамга турду. Турду да унчукпай аякты анын оозуна такады. Жигит селт этти. Лам үн чыгарбай чалапты кылкылдата жутту. Оросулдун колундагы кара аяк чекесине көмкөрүлдү. Жигит алкап шыбырайт. Ким болсоң да ызага кабылба, чаңкабай жүрүп өт. Эсин жыя койду. Кулагын өрттөгөн жигиттин табышмактуу жүзү элестей бир ой түшө калды. Кимсиң өзүң? Чукул келчи бактылуу болгур. Ошол, кулагын күйгүзгөн жигиттин өзү. Кара муруту серпилип, мындай тиши агарды. Жаңылбапмын, сенден күткөм садага. Эмне керек? Өзүң бил караным. Уурдабай эле койбойсуң жылкыны. Үн үзүлдү. Айыпкер жыбылжыты үшкүрдү. Анын көөдөнүнөн үшкүрүк эмес, чок бүркүлүп, жалын созулгандай. Түшүн, иничек, Герт башымдын кызыкчылыгы үчүн эмес эле, ат керек. Кимге? Так өзүңдөй азаматтарга. Азаматтарың ким? Мендей байлоодо тургандар, чаңкагандарга, сендей суусун сунгандар. Эгер чын сүйлөп жатса, Оросулга көп нерсе ачык болду. Күймөлө артын жалт карады. Качаласыңбы? Кана ошентсең. Ынтыраган бирөө өлтүргүчө көзүң талайт. Жыргаткыча чачыңа карат. Оросулун башынан өзү ойлоп, өзү чечкен шар эреле. Курундагы кындан бычагын сууруп, кыл арканды шырт-шырт кесип бошотту. Сүйөп айылдан оолак алып чыкты. Куулук шумдугу аз Оросулдун көксөгөнү бирөө, муну качыруу. Көптү көргөн кара муруттун ою бошоткон жигитти балеге кабылтпоо, анын башын кордуктан сактоо.
Кандайча качырасың мени? Амал менен эси оогансып калган Кара Мурут азыр каруусун жоон санын ушалап чыйралды. Тетиги Күрүчбектин кула жоргосу. Чидерин чыгарып мингизем. Желдей учуп самаган жериңе жетесиң. Сен канттиң? Кудай албайт мени. Узаганыңдан кийин уктап кетипмин. Ойгонсом мамыда жок деп чуу салам. Ант бесадага. Ал амалыңа Күрүчбек түгүл ит да ишенбейт. Мага толгоңон кылчылбыр сагада түшөт. Колго түшүп, бир шерменде болсом, сени шорлотуп эки шерменде боло албайм. Атты ноктолой турайын. Сен барып мени чырмаган аркандын кырчындысын мында алып келгин. Эр көкүрөк Оросул эмне кыласың деп бир ооз сураган жок. Кырчындыларды жыйнап жетип келди. Жоргону минүүгө даярдап, Кара Мурут күтүп турган экен. Жылмайганы билинди. Түн ортосу, таңга чейин чыдайсыңбы? Чыдайм. Ушул кайрат бирикпей жатпайбы? Бириксек, Күрүчбектер кыңк эте албайт бизге. Сенин колу бутуңду буюн, деди да ак көйнөгүнүн жарымын жеңи менен жулуп алды. Муну менен мурдуңду калтырып, оозуңду таңам. Эки киши келди. Үн чыгарсаң өлтүрөбүз дешип, айылдан алып чыгышты да ушул абалга калтырып, тигини бошотуп кетти десең, ишенген болушат. Болбосо сени жүндөй тыттыратпай. Кара Мурут бек кучактап маңдайынан сүйдү. Атың ким, баатыр? Оросул. Менин атым Чоро эмес, Шергазы. Колу буту чырмалып, оозу таңылган Оросул эртең менен табылды. Кула жорго менен ууруну бошотуп кеткендер жер жуткандай белгисиз. Довул урулуп, кыян жүрөрдө, же үй учурган бороон улурда асман түнөрүп, тетир шамал соккон сымал заман тынчсыз. Падыша аскер сурап жатат. Падыша Кудай эмес, Кудайдан кем эмес. Айтканы айткан. Аскер беребиз деп бирөөлөр муютса, экинчилер каршы. Топтойбуз аскер, кийин ашыбыз таш болуп башыбызга тиер. Падыша чай кайнатар башыбызга. Баш катырган ушундай мезгилде кедери кетердин келини ууру кылат. Иши жөнөрдүн ити чөп жейт деген лакап сөөгкө сиңип, жаман түшкө, жаман төлгөгө жүрөгү түпөйл тартуучу Күрүчбек үчүн сүткө көптүргөн арпа жемилдирип, болоттон така кактырып, асемдеп мүнчү кула жоргосунун жоголушу, колго түшкөн ууруну айылына батынып кирип, бошотуп кетиши жаман жөрөлгө. Не бул кырсык малга, не бул кырсык башка? Жакшы мал жанга аралжы дешчү эле. Кула жорго менен баш кырсыгы кошо кеттиби? Кыштоого көчүп келген бай санаалуу. Жерди ак кар басып, өзөндү көк муз каптаган. Аяз бетке ийне сайып, тоо чокусу сур булут. Колдон тутам чөп жебей, кар тейип бийик тескейлерде, жондордо жүргөн малдардын териси көлбүп, кыр аркалары чыгып, жүн үрпөйгөн. Шыйрактары шагылаң. Кирпик баштарынан бери бубак. Ар короо койдун четинде соройгон койчулар. Алар бутун-бутуна ургулап, тай туяктарынын музун чукулап, таяктарын колтукка кысып, томуккан колун жеңине кийиштирет. Жер тепкилеп, желип, күнүгө чыкчу чокуну, корумдуу тумшуктун кайкысын жүз жолу тапташат. Туурдуктарын эки каттатып, шамал кирер жылчык койбой бүтөтүп, темир меш койгон бай үйлөрү жылуу. Сары көң лапылдап күйүп, чоң казанда ак көбүк алган бозо жылытылып, ысыктап төшкө тебет. Үзүктү оюп орноткон терезеден шоола уруп, төрдө олтургандар тердеп кеттик дешип, түндүк жабууну серптирет. Муздак аба каптаганда алкым терлери желпип, бай эле ошентиш керек го дешип кужулдашат. Булар жорочулар. Кокту-коктуну өрдөп танапташ конгон Сарыөзөндүк байлардын 30 жигити жоро башташкан. Жоро ар күнү 3-күнү ичилет. Күлкү сармерден ырдоо, кайым айтышып чер жазуу менен кыштын 90 күнү не өткөнү, не өтпөгөнү билинбейт. Жоро ичинде эсир. Ал быйыл кезеги тийип,
эрке бала шайланган эрке бала сооротом деп бешиктеги ыйлаган баланын мээсин жеп койгон Телибай тентектен кем сокпойт. Жороочуларга айтканын аткартып, дегенин бүтүртөт. Оюна келген салыкты салат. Салынган салык табылбай, жигиттерди кыйнап, кырдан кыр ашырып, тоодон тоо кыдыртып, айылга аңаза сөз болсо, эркенин акылы, амалдуулугу. Жороо ошончолук көңүлдүү өтөт. Мурдагы жылкы эрке тирүү кекилик, чил гармоону буйруду. Шымаланган жигиттер Кудай алсын дешти да, туш-тушка тозот коюп, шыралжындын бүрүн жеп, бетегенин түбүн чокуган чил кекиликтерди кырдан ойго түшүрүштү. Ызы чуу, кыйкырыктан жүрөгү түшкөн чил кекилик айыл үстүнө конуп, таш короонун, көңдөрдүн коңулуна корголошту. Көрүнгөн жеринен ал да кармады бырпыратып, бул да кармады бырпыратып. Чүкө ойногон топ-топ балдардын колунда да жүрдү кызыл тумшук кекилик, кара шуру сымал көздүү чил. Эрке кайра ойлонуп үкү тапшырды. Боркул түбүндө олтурган жеринен көзүн балбылдатып, үкүнү да кармашты. Мүйүз чөсү серейип, кышылдап, канатын далбак-далбак желпип, үкү байланды эрке олтурган төргө. Былтыркысы эликтен салды салыкты. Жоон тобу аттап жөөлөшүп, тайган жетелеп карага аярлашты. Үйүр-үйүр куран аралаш телкилерге мылтыгатып, кыйкырып ойго, кары калың тескейлерге кубалашты. Күрткүгө каман атып, тиштетип бирин түрүү кармашты. Бутун бууп, эрке үстүнө киришти. Кулагы шамдай, көзү алактаган эликтин допою таноосун дердеңдетип, солуп жатты. Жан айласы кылып туйлаган болот. Ыйык маарайт. Көчүгү аппак, боз жүнү бирде тикирейип, бирде жапырылат. Дагы бирөөгө ыр тапшырды. Ырдын таш эриткен мукам кайрыктарынан так келтире албаса да, кезек алган жигит аткарат. Салмак менен башталып, улам өйдөлөп, көөдөндү тээп, өпкөнү көптүргөн обон абада агат. Кулактан жылып кирип, ичтеги катылуу күйүттү жарып жиберчүдөй делебени козгойт. Мукам кайрык 3 кайрылып, 4-чү саптын аягы ии менен сыздоого өткөндө, купуя кусачылык чыдатпай кетет да, улагада олтурган оросулдун таноосу көбө, көзүн жаш чаят. Азыр эле жүгүрүп кырга чыгып, асманды карап, боздоп өксөөчүдөй. Ыр сөзү кадимки Сармерденде айтылып жүргөндөй, сүйгөнүнө ашык болгон, жетпеген бозой. Обону мукамдуу кайрыктары. Кыялды сапырат, күйүт эшигин каккылайт. Күжүлдөгөн жороочулар үстүнө саламчы кирди. Томуккан кейпи, башындагы саң-саңы салбыраган малакайынан улам кой чекени даана. Жоруңор кутбосун акелер. Баары эрке баланы карайт. Эрке бурк этти. 6 сабагыр, 4 аяк бозону дем албай уда жутсун. Колун укалап, койчу ырсайган болду. Өрүнөн коркпойм, шырылдаңды айтсам да кутулам го, бозосу арбын, акелер, жартысын эле. Кооңду кой жайып жүрүп кыл, чык сыртканда. 2 ала күү жигит тура калды. Аткар же чык. Эрдин жаланган койчу казандагы ак чатыр жайнап сүзгөн бозого имерчиктеди. Карды ачкан, суусаган немеге куйкум жыт бур этип, табити тартты. Жарылып кетсем да апкегиле, деди. 2 герденди кичи бар кырмаяктын бири бошогуча, экинчиси эрдине такалды. 3-чүсү бошоп, 4-чүнүн бүтүрүп, бурула бергенде шайтан сайдыбы оозунан төө моюн боло шар атты. Алгыла, жылаңайлак жетелегиле карга. Жороочуларга ушул керек. Аш кыла албаган койчуну дагдаңдата жетелеп, жабыла сыртка чыгышты. Тонун сыйрып, чокоюн суурушту. Жылынып, жыргайын деп кирген шордууга ак карды жыңайлак лап кечиришти. Оозун сүртүүгө колу бошобой жалбарат ал. Аке байлар, өлүп кеттим. Бутуман ажырайм. Жан соога. Жан таттуу болсо, кирбей жүр жора үстүнө.
Чакырган эмеспиз. Сүйрө ары, күрткүнү карай. Аббали, ошент. Салам беречеген мунун. Көк музду карай, жабышсын таманы. Бошогон койчу тонунун өңүрүндө олтурду. Чокоюн кармамыш болот. Колу камтууга келбей ыйламсырап быдылдайт. Кире калганымды кара. Мырзалар ырайым кылып тойгузуп коер дебедимби? Шорду жаным, шорду башым-ай. Тиктеп тунжурап турган Оросул. Тамаша деген ушул, жигит, деди. Тамаша талада калсын. Тамашаңар бул болсо, чыныңарды шайтан алсын. Эрке баланын буйругу. Ушинтип эркелейби? Бала эркелегенде сака бер, нам бер, какый утум, талкан көөлөп бер, дечү. Мени кууратып, ит балдам чыкпадыбы? Караң калгырдыкы, чокоюма да каршолоп коюшкан тура. Бозой ишетимишмин, какый. Мага чала, мага чала. Оросул терс бурулду. Кийинки өтчү жорого карата 3 күн мурда эсир чоң салык айтты. Тирүү түлкү жору кармагыла деди. Башына оболу бүркүт түшкөн. Бүркүт деген бүркүт да. Бүркүттү аккар көк музда эмес, ак жайдын күнү адис мерген, адегенде бүркүт уялуучу асман мелжиген зоого барат. Уясын табат. Анан балапандар ак күп алып, темир канатка өтүп, күбүп, оор жүн чыгып, чалгыны жетилип, канат күүлөп талпынганга чейин уяны кайтарат. Качан учууга камынганда адам чогултуп, белине аркан байлап, түшүп келип, анан алат кыраандын балапандарын. Колдон келбесин билген эсир бүркүт ордуна жору тапшырды. Кызыган жорочулар салыкка макул болушту. Эртеси соолугушуп, 4 аягы менен жер үстүндө баскан түлкүнү эптеп кармайбыз. Канаттуу жоруну кантип дешип карыялардан сурашты. Карыялар кармоо амалын айтып беришти. Угуп күбүңдөштү да карылыгы жеткен майрык күрөң бээ капчыгайдын түзүнө жара тартылып салынды. Жигиттер карагай арчанын түптөрүндө бүгүп аңдышат. Күндүк жердеги теке союп жаткан мергендин жонундагы жөргөлөп бараткан чымынды көрүптүр деп жомокто айтылчу кузгун жорулар бээнин тарпына чогулушту. Тытып үзгүлөп киришти. Жигиттер жым. Кузгун көрөсүн, аякта этке тоет. Жоруну айт. Бээнин санын жеке жейт. Жемсөөсү чыңалып, эт оозунан чыкмайынча баш тартпайт. Анан канатын күпшөп, лок желип барып, кеми эт бышым төшкө олтурат. Эт сиңип жемсөө бөксөрмөйүнчө түздөн обдулуп обого уча албайт. Дал ушундай болду. Ашыра жеген 3 жору тарыптан мындай жөрмөлөй беришкенди аңдып жаткандар чыга жөнөдү. Талпынып, көтөрүлө албаган үчөөнүн экөөнү жыга чаап, бирин чырмап, эрке балага тирүү алып келишти. Тайганга кубалатышып, ийинге кирген жеринен казып, сууруп чыккан түлкү да келинди. Жоро алыска айылда. Жору соксоюп, жоро өткөн үйдүн босогосунда. Тумшугу кынжыланган түлкү кулагынын учу карарып, көзү жалтырап жорунун жанында. Атын токуп, колтуктап аткарып жанында келаткан Оросулга эсир айткан. Кыйнайын деп жоруну ойлоп таптым эле. Атып алышпаса, самсып ашууларда жүрүшөт го алар. Эртең менен чыккан экөө катуу жүрүп, түз жолдордо үзөңгү кагыша, аттардын оозун кое бере жарышып, улуу шашкеде келип түшүштү. Жорочулар күтүп турушкан экен. Эрке бала келди, атын ал эркенин дешип чуулдашты. Салык орундалды мырза, дешти бир тобу. Койчу, көргүн көзүң менен. Эсир ыраазы. Иштери ысып, жүздөрү албырып, кенеле түшүштү. Бир топко түлкү менен жорунун кантип кармалганы, аттан жыгылгандар, эрди көрсөткөндөр жөнүндө талаша кеп урушту. Бозолор жутулуп, ысылык борпошо куурда желди. Сыртта ит үрдү. Ат табышы, чекир менен чагыр кирди. Ассалому алейкум мырзалар. Күлкүңөргө тең орток. Эсир тирүү түлкүгө жору кошуп салык салыптыр деген кабарды угушуп, дээлигишкен экөө ат карылабы, жокпу деген ой менен саламчы болуп аттанышкан.
Байлалуу эки айванды көрүп каткырышты. Эй тоба, кармашкан го. Мырза, бул күчүңүз менен асмандагы жылдызды алдырасың бейм? Жооп болду. Буйругу менен аткаруучу жарашса, шатуулап жылдызга жетпөкө эмне? Саламчы болсоңор текеңерден туруп, 3 сабактан ырдагыла. 2 аяктан бозо шимиргиле, анан уруксат отурууга. Саламчылар милдеттен кутулушту. Аркалаган эсир башкарып турганда кысылбай, тартынбай катардан орун алышты. Тамашага тамаша уланды. Сөз өткөн эрлер жөнүндө балбандар тууралы айтылып келип, Суусамыр элинен Кожомкул деген жигит чыгыптыр деп башталды. Атасы Каба 2 тең буудай артылган өгүздү муз үстүнөн көтөрүп өтүптүр. Кабанын баласы Кожомкул сазга тыгылган тайды suurап алыптыр. Анда ал дөө болотко баралына жеткенде. Канчаларда экен азыр? Оросул сурады таңгала. Жаш тешет. Өз шыйрагы мыжыды. Балтыр эти чымырады Оросулдун. Дагы ит үрдү. Эшик серпип бирөө кирди. Бул Апсамат эле. Жороңор кутпасын мырзалар. Оросул тура калды. Андай болсун, келиңиз. Жорочулар эсирдин жигитине унчугушпай, эрке баланын өзүнө карашты. Ал күрмөлөө макул болду. Бирок арабөк калсын деген буйрук берди. Саламчыда арабөк калуудан башка кордук барбы? Муну Апсамат да, Оросул да элебеди. Оң тараптан сунулган чыны Апсаматка келгенде бир топ сол жактан сунулду. Жеткенче экинчи токтоду. Оросул тамаша деп түшүндү. Апсамат да капарсыз. Которулуп сунулган чынылар Апсаматка берилбей дагы токтоду. Тунжураган Оросулда санаа артынан сана. Апсамат али куроз. Ийининен коргошун баскандай ордунан тура албаган Апсамат байлануу турган айвандарга алаксыды. Оросул алдындагы чыныны Апсаматка жылдырды да ичке көсөөнү алып, жоруну тумшка тык-тык какты. Канчаны жара тартып, канчанын тарпын жедиң экен? Бошонсоң, учасың го тарп издеп. Издээрсиң. Машташкандай айтылган сөздөр мастарга таасир этпеди. Эсир гана Апсаматтын колундагы Оросул берген чыныны байкап калды. Оросул, тартип бузганың үчүн айып тартасың. Макулмун мырза. Саламчыдан саламчынын айырмасы кайсы? Бозо 3 сыйра сунулгуча томсорттук. Жетшер. Ал менин ишим. Талашпайм. Мырза менен жигиттин кайымына үй ээси күйпөлөктөйт. Бозо жетет. Саламчылар айылын көчүрүп келсе да жетет. Жанагы Кожомкулдун күчүн айтсаңар. Кулагыма ишенбей жатам. Чын болсо. Чынымей, бул эле ашуунун ар жагындагы элдин. Бизде балбон жок бекен Кожомкулчалык. Эшикке чыгып бел бошотуп, күрөштүрбөйбүзбү олтургандардан? Дуулдашты. Туура айтасың. Көрөлү күчтүүлөрдү. Кеп үзүлүп алаксышты. Самсып, ич түшелек карга жайнашты. Ыргалып көзү сүзүлгөн эсир айтты. Чекир менен чагыр күрөшсүн абалы. Жыгылганы менен Оросул. Жыгылганы мененби? Оросул мырзасына текерилөшкөндөй үнү кардуу. Жеңгени менен эле күрөшөм. Жыгылсам жер жутпайт, кар үстүндө калам. Акетай, мында кеп бар. Күржүйүп мойнунда жатпайбы? Мейли, өзү сурап аткандан кийин чыксын Оросулга бирөө. Жөрөлгө бузулбасын, эки бөлүнбөгүлө. Сен бияка, сен тияка дешпестен эки жаат болуша калды. Чекир менен чагыр эсирге шыйпаңдашканда Оросул Апсамат тарапка кошулду. Чекирдин белине куркур чачты. Оросул Апсаматка көз кысты. Мырзанын жигитине шердене ал тонун чечти. Өзү камынган немени жаалашты. Мына, балбан табылды беткелер. Чекир узун, сомкел, Апсамат жоон. Жоондугунан эмес, арыбөк кылган ызалык күч берди. Жалтанбай кол созуп эңкейе берген Чекирди бел куурдан аткып, капшыра кармады. Аял буялга келбей сүрүп барып, силкип жиберди. Карга оонап, алдыда калганына Чекир өзү да ишенбейт.
Üstünde Afsamat, andan arı asman. Esir çevelenet. Kamıntpay jыкты. Жарабайт. Кайра кармашсın. Kayra deyim. Kayra karmaşsın. Orosuldun önü kamıntçı böyle küç. Közün tangan hiç kim yok. Boldu. Bu sen orosul. Esir surdandı. Bu men mırzam. Orosul jaltanbayt. Küçüң taşıp tursa түш çağırga. Ha mana. Bagalçak çımır denölü çağır menen orosul köpkö karmaştı. Bir de al, bir de berki süret. Alda silket. Оң kolun iyinden artılta, bel kurudan atkıgan orosul da silket. Enke işip balbandar menen koşa sürdügüp, joroçular çuğuldayt. Tak kötөр, çal, sal jambaşka, taşta. Güre tamırları köp, eki ötöң küşülдөштü. Ter aktı. Bozonu arvın içkendikten bi, orosul demiget. Murda bilegin şart julup algan, azır kürmölüp suuruyt. Eki ogırından düştü. Çağır ıkçamdık kıla obdulup üstünde kaldı. Çuur kıykırıştı. Boldu. Jıktı. Güyükken orosuldun mangdayına esir geldi. Uşul elevi güçüm. Entigip çağır ayttı orosulga. Hayadım. Süböңdü sındıra karmayın dedim ele. Orosul jutup içüдөй çağırga dedi. Ayadың mı? Boordoşun gümüş tayabagan atası başka meni mi? Bul oңбогондой жооп. Çağır başka çaptırgандай bir bozorup bir kızardı. Kolundağı kur düşüp ketti. İmerildi. Elkip atın gözдөй bastı. Al attanganda orosul üçün жүрөгүнө kek tüygön çekir koşu attandı. Atına kamçı basıp ünküyüp jönөгөн çağır ыйлап баратабы, сыздап баратабы, анысы табышмак. Жoro минтип аяктай эле келе. Кыжың кужуң кызаңдашу болсо өз тарабынын мырзасы басып койчу. Катуулап, жакалашса арачалап, жөнгө келтирип, бирине бири чыны сундуруп элдештиришчү. Бүгүнкү коогалаң башкача. Мырзасы менен өз жигити. Тең болуп калгансып жигити мырзасынан жазганбайт. Эгер эсир макул болсо чогулуп туруп, оросулду сабап коюшабы. Олтургандар чырдын чыгышын чалмачы Афсаматтан көрүшөт. Шүмүрөйгөн кайдан келди деп үтүрөйүшөт. Бири күрөштөн көрөт. Бирок ачык айтып, талкууга салышпайт. Кечир деп Күрүчбектин баласы эсирге айтуу кыйын. Жүгүн деп жигити оросулду да кыстай алышпайт. Аны кагып коюу, жекирип коюу мырзасынын милдети. Булардын түрүн байкап, жылып Афсаматта кетти. Эсирдин кабагы бүркө. Бозо ичилип эт желди. Эрке бала кетүүгө мынды. Үй ээси өтүндү. Каяка мырза, эмитемби? Олтурбайбызбы таң аткыча? Жок. Таштан чеккендей мелтиреген оросул кыймылдабайт. Ал тура калып, эсирдин ичигин жабыш керек эле. Тумагын сунуп, камчысын карматуу керек эле. Сыртка чыгышты. Оросул дагы осолдук кылды. Мырзанын атын жетелеп келбеди. Башкалар аткарды. Мырзасы бастырганда өз атын минип, артынан илең салаң жөнөдү оросул. Кышкы асманда ай жаңы көтөрүлгөн. Айлана күндүзгүдөй. Туя калды карч. Жем жеген аттар үзүнүп жулкунуп, ооздук кемирет. Жорочулар жоро өткөн айыл алыста, эки кыр артта калды. Кашка аттын жүрүшү менен бараткан эсир кылчайбайт. Далысын салат. Узун моюн көк аттын тизгинен жыя тартып, оросул артта келет. Ат бышкырыгы ооздук кылдырты. Тоңгон жол күрт. Адам арыгын сактасаң башкандайт. Муну көр. Мага тек сүйлөп элдин көзүнчө жонуңан кайыштелип, өйдө караз кылбасам үйгө жеткенде. Эсир ичинен ызырынат. Bir ay murda уулуна Күрүчбек кооруп айткан сөздү оросул тыңшап сырттан уккан. Кармалган уурунун качышында шегин бар. Урбай, этин көгала кылбай, оозун таңып, кандайча таштап кетет оросулду. Байка атымызын, өзүм да изилдейм. Эгер мунун колунан келсе, абактыга жаптырам, зынданга салдырам. Шергазынын амалы болбогондо жилигимди чакмак экен деп калган оросул. Бүгүн бул окуя болду. Иштин шеги чыкты.
Оросулдун ичи бышат. Бир чечимге келе албай артта келатат. Тоо суусунун күйүлдөгү кулду. Кече бергенде кашка ат жүткөнүп, сууга баш тыкты. Эсир жайына койду. Оросул артка токтоп күтсө болмок. Жанынан шарт өтө берди. Мына, жарыла албай турган шишке сайылган шиш. Эсир чыкчырыла, тизгин болкуп, камчы урду атына. Узай берген Оросулга жабыша түштү. Сен! Деп чаңырды да, бүктөй кармаган камчысы менен жигитин төбө талаштыра салып жиберди. Мына, жүрөгүнө бук толгон адамга табылган шылтоо. Ойноп кеткен көк атты Оросул шарт бурду. Андай эмес, момундай! Деп бакыра турмушунда биринчи жолу мырзасын дал чокуга салып жиберди. Кандай доңуз, дейт мырза. Момундай ит, дейт малай. Камчы урасыңбы мага? Ыйык бекенсиң сен. Аттар туйлайт, асмандап секирет. Тарсылдаган камчы табышы, гүлдөгөн суу, жаңырган айлана, ызалуу экөө. Бири улуктугуна шек кеткендиги үчүн, экинчиси туйка камалган кектин жарылгандыгы үчүн. Камчылар маңдайдан үзүлүп сабысынды. Баш кийим делп учту. Жакалашып бетке коюшту, мурундар канжалады. Ашынган Оросул алка жакадан муунта кармап, көгөргөн эсирди кашка аттан жулуп, ийирге басты. Өпкө талаштыра коюп жиберди. Оозунан бозо аткан эсир кулап түштү. Өзү да түштү. Кашка ат чапчынып, кар сугунуп арыта. Ийиликкен көк атты ташка чалды да, мөңкөлөңдөп турмакчы болгон эсирди көмөлөтө тепти. Карга ороп басып калды. Кандай болот экен? Эмне болот экен? Мына сага. Башкачасыңарбы? Ыйык жаралдыңарбы? Мына, Шергазыны мен качыргам, мен бошотком, деп айтып, күп көмөрөсүнөн урду. Ичигин каңтарып, башына чулгады. Курун жулкуп үзүп, шымын шыпырды. Тердеген ысык көчүгүнө кардан чеңгелдеп, катыра ууштап түрттү. Шергазыга кумалак, сага кар, кандай болот экен? Ооруйт бекен? Кокуй, өлдүм жедиң. Кайсы адал этиң бар эле жегидей? Сейил канды өлтүргөн силер, Апсаматты бозорткон сен! Астырып жиберсин атаң мени. Кескилетибизин эми? Энтигип күшүлдөп Оросул турду. Чылбыр менен эсирдин колун артына таңып, анын суу болгон көчүгүн жаба шымын өйдө тартып, соксойтуп олтургузду. Кашка аттын тизгинин мойнуна илди. Тумагын алып, акыркы кийгизгеним, деп башына басты. Өз атына ыргып минди. Алкынтып тизгин жейип, үнсүз. Эсирди көзүнүн чаарын чыгара тиктеди. Шарт бурулуп, кайдадыр чаап жөнөдү. Ай жарыгында бургулган кар артынан жарк эте уюлгуп сойлоду. 3-бөлүм. Кармаш. Жулунуп өскөн, тартышып, чабышып өмүр өткөргөн талай эли. Билимдүүнүн жолу жарык, билимсиздин жолу караңгы деп бекер тамшанышпаптыр. Билим алып, алысты көрүп, куу менен момунду ажырата албагандан көрөкчө жаралбай коюу кандай жакшы, кандай бактылуу. Сабаттуу үчүн түпкүрдүн түбүндөгү мамлекеттен жети атасы көрбөгөн элге келсе, жөлөгү кайсы көчөдө жашайт, ага кайсы бурчтан жолугат, өзү эмне өңдүү иштерди жүргүзөт, адашпай жетип, чоочундар менен чай ичип аралашып кетет. Кат окуй албаган бирөө өзүнүн душман арасында жүргөнүн, душмандын уу даярдап жатканы менен иши жок. Алар мындай десе да макул, тигиндей десе да макул. Чүлүктөгөн өгүздөй жетелеген жагына басмай, чиркин. Эсирди сабап, күрүшпектен биротоло качкан Оросул элеңдеп, чүй элинин арасында баш калкалап кышты өткөрдү. Сатып жиберген көк ат, ээр токумунун акчасы, чайканадан курсагын тойгузган тамакка сарып болуп бүттү. Ашмачылардын отун жагып, бурчтарга уктап, үйсүз жүргөн аны ар ким байкады. Күндөрдүн биринде мусуралы калпа чакыртты. Ал абалы Оросулдун курсагын тойгузду, жаңы кийинтти. Атасындай мейир төгүп,
кеңешип олтуруп айтты. Байкасам азамат окшойсуң. Ал күчүң жетет. Мындай күч элди багууга, жерди коргоого жумшалсын уулум. Падыша бизден аскер сурап атат. Сен ошого жөнө. Алдыңа аргымак мингизет. Белиңе кылыч байлайт. Душманынан коргоп кел падышаны. Арбак колдоп, бактың ачылса, баатырлык көрсөтүп, падышага жагарсың. Чабыштарда кыргыз жеринен кушкандуу кол башчы болуп каларсың. Макулсуңбу буга? Моюнду кычы басып, түнкүсүн карт-карт тырманып жүргөндөн көрө, колдо кылыч жаркылдап, жоого беттешип жүрүү жыргал эмеспи? Намыс жанын жеп жүргөн Оросул кыйылып кылчактаган жок. Бир чети ишенсе, бир чети шылдыңдап атабы деген ойдо мурду ормое, көзү жалт этти. Качпайм бул иштен, Калпа. Азыр даярмын. Убадагы бек Оросул Калпанын баласы Базаркулдун ордуна алданганын билбей топко кошулуп жөнөп кетти. Аттуу топ конуп түнөп, белгисиз сапар тартып, жолдо самсыган топко кошулду. Жүрө-жүрө орус жерине жетти. Эми бир уч тарууну абага чачкандай, бири жөө жалаңдап, экинчилери от арабага түшүп, бириндеп туш-тушка житти. Жан жолдошу бер ал, мен сен деген 4 ооз орусча билгени. Өзүндөй оозу ачылгандарга кошулуп, ал дегенде кайыңсап күрөктү кармады. Жаратылышы чоочун чек арада окоп казып жүрдү. Бүткөн окопко кейпи кеткен эски мылтык кармаган жөө аскерлер жайланышат. Атчан аскерлерди чанда көрөт. Алар жөөлөргө караганда тың, аргымак минип кылыч байланмакчы болгон Оросул бук болгонубу, тапанча тагынган аскер башчысына кайрылды. Мен бул ишке келген эмесмин, мырза. Кадимки кыргыздарча ат минип душман менен бетме-бет согушуум керек. Кудай асынмабы күрөгүңдү, киши бою аңыңды. Офицер сөзгө так түшүнүп, асманга карай мурдун көтөрө созолонто ышкырып, жүзү менен мазактап айтты. Вот сага кылыч. Салаасынын арасынан бармагын шкалатты. Шакмар болуп бүткөн түктүү боз чапанынын жакасы айрылган Оросул тамагына томук такалгандай тили күрмөлүп түктөйдү. Андай эмне чакырттыңар мында? Чакырткан эмесмин мен. Айдап келсилерди. Күрөк таянып турган арык адамдар чарыктарынын ылайын силкеп таштап жарданышты мырзага. Оросул дагы үн катты. Андай болсо кетемин жериме. Эмне дедиң? Кетүү керек. Сенби? Офицер тапанчасын алаканына ойнотту. Кадам шилте. Уктатып коеюн биротола. Чогулгандарга экинчи офицер басып келди. Окуяны сурап түшүндү. Мойнун кыйшайта ойлоно калып, согушууга талаптанышы жаман эмес мунун, деди да Оросулга ынанымдуу тиктеди. Азык тарткан араба көрүндү. Мылтык көтөргөнү да, күрөк кармаганы да сөздү токтотуп, ашка жүткүндү. Оросул катуу ыза. Россия гүр этип катуу силкинди. Жыйрылган пружина биротоло серпилип, жер жүзүнө ыргыды. Эски машина кыйрады. Ленин башында турган жаңы жаш совет мамлекети орнуду. Дүйнө эли элейди. Кызыл туу делбиреп бийикке көтөрүлдү. Бүтүн дүйнөнүн карапайым эли кол чаап тоссо, бийлик башындагы ак сөөк топтору бул бийликти май сүйкөгөн нандай азыр эле ап деп суунуп коюуга бет бурду. Жарыкчылыкка келген өгөй баланын бели бек. Төрөлөрү менен кастырып, баш кошкон душмандарга сүрдүү карады. Көз көрүп, кулак укпаган салгылаш башталды. Оросул Ферганага келди. Чыгыш фронтунда жүрүп, такшалып калган ал, душман көзүнө байкалбоо үчүн сакал мурутун кое берген. Колу кычы, думана кийимин кийип, таяк кармап, хуржун асынып, ыплас тар көчөдө маңыроо өңдөнүп ыргалып басат. Хуржунун оң ийине которуп, ысыктан аккан чеке терин сүртөт. Улана кеткен боз чопо дубалдын улам биринен арык балдар чыгат. Таңыркаганы болбосо тиштерин чукуп же мурундарын тартат да күн нурунан жазганган көздөрүн бырыштырып думанага таңыркашат.
Россиядагы миллиондогон кароосуз жетим балдарга Совет мамлекети атайын чечим чыгарып колго алганын, алар үчүн шарт түзүп балдар үйү уюшулганын билген Оросул береги жүдөө балдарды көргөндө жүрөгү сыздап барат. Чарбага караган эч ким жок. Катын бала жерди ойдогудай иштете алышпайт. Бирдемелерди термелеп оокат кураган күндө басмачылар капыстан келип, большевиктерге болгон кегин булардан чыгарып тартып кетет. Ушундай ойлор мээсин болкулдаткан Оросул жөжүрөгөн 3 баланын жанына келгенде чарчаган болуп, үшкүрүнүп, ноолуга сүйөнө олтура калды. Алды бештерде арты тамтуң баскан 3 бала чоочуркай үтүрөйүштү. Экөө кыз, кичинеси эркек. Кичиненин такымынан чочогу чормойот. Кыздардын чачы таралбаган, беттери шакмар. Оросул оозун күбүрөтүп бата этти. Балдар жоошуй түштү. Сууңар барбы, чырактарым? Тестиер кыз жүгүрүп кетти. Ичтен аялдын үнү чыкты. Чаканын калдырты угулду. Кудуктан суу тартууда. Алиги кыз жыга чаяка суу көтөрүп келгиче Оросул куржундун оозун кайрыды. Бүтүн жарты каткан нандар көрүндү. Бир нанды балдарга сунду. Колуна нан тийгенде балдар дабырап үйлөрүн карай жылт койду. Арттан кара баранжы чүмкөнгөн аял чыкты. Аял дубанага таазим этип жүгүндү. Арбаңыз. Оросул алакан жайып дуба окуп бата этти. Аялга куржундан айга окшош дандыр нанын алып сунду. Мендей бечаранын бергенин алып коюңуз. Бейлим сүйгөндөн берип жатам. Алла Таала силерге буйруган муну. Аял катынкы манжалары менен нанды кармап дагы жүгүндү. Рахмат, Кудай сүйгөн пенде. Оросул ордунан туруп басты. Ордунда күмүш тыйын түшүп калган болчу. Арттан алиги аялдын үнү чыкты. Ака, токтоңуз, теңгеңиз түшүп калды. Дубана укмаксан болуп барып, катуулап кыйкырганда артына бурулду. Калган болсо да, Теңир аны да силерге буйруган. Оокат кылыңыз балдарга. Думана буршту имерилип жөнөй бергенде, короосунан тыт жыгачтары, жүзүм жалбырактары дүпүйгөн дарбазада бир топ мотурайган балдар жолукту. Алар чуулдашты. Думана келатат! Думана! Думана! Алло, ыак, деди Думана. Короонун тешигинен кара күчүк үрүп чыкты. Хау, 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 хау. Думана күчүккө таягын жазганча шайдоот, ала чапан жигит чыга келди. Думана жай бурулуп, көзүн сүзүп, кирпек арасынан аны сынай колжайды. Экинчи адамдын үнү. Нарака! Төшө ачык ак көйнөкчөн толук, тегерек сакал чейкел киши батаны күтүп токтоду. Лаппай! Нары бурулду. Азыр басмачылар да сак боло баштаган. Чоочун Думанага кайры берип жөнөткүчө сүйлөшпөдү. Нары менен ак көйнөкчөндүн өңү Оросулдун көз алдында. Бейгапар адамдардын эмес, шектүүлөр экенин туйду. Көчө кыдырып, өтүкчү Навини издеп жөнөдү. Навинин дүкөнчөсү Фергана көчөсүнүн түштүк башында болууга тийиш. Эшиги кыбыланы карайт да, эски сары булгары маасынын илинип турат. Түркстан фронтунун саясий башкармасынын тыгыз байланыштуу Нави баалуу маалыматтарды билгизет. Айтууда узун бойлуу, балбан мүчө, жайык бет, көзү алагай. Түш ой Оросул дүкөндү тапты. Бой жазып демдене түштү. Киши бар экен. Алдынан өттү. Кыйгач арыдагы арык жийигине олтуруп, кол чайкап, бет сылап даарат ушатты. Көз кыйгы дүкөнчөдө. Тигинде аркандалган кызыл, ак чандыр кара көк музо. Жанында жыңайлак, жылаңбаш майда балдар. Аларда тиречиликтин камында. Музоолору тойсо жетелеп, минип үйлөрүнө кайтат. Айтор, бул жердин элинин негизги оокаты уй менен, сүтүн ичип, чалабын сатып күн өткөрмөй. Дүкөнчөдөн 2 киши менен жанагы Нары чыкты. Ал арык жээгиндеги мөңкөлөңдөп намаз окуп жаткан Думанага назар таштап, сумсайып жөнөп кетти. Маңдайы жерге тийген Оросулдун көзү аны байкады. Ит, буга эмне, экинчи жол туш болдум дал бүгүн. Оросул башка көчөгө өттү. Ис суутуп кайрылды. Белгилер жайында.
Сүрөтү тааныш Нави майланышкан ал жапкыч жапкан тизесине калыпты кысып, таш таман уруп, байкоор салбайт. Оросул унчукты. Ассалому алейкум, бузурман пендеси. Өтүкчү балканы жоон санына кое каш серпип, кол сунду. Алейкум ассалам. Келиң Кудай сүйгөндүм анам. Кол алышкан Оросул бутундагы такасы ажыраган эски өтүктүн апкытын көрсөттү. Соопчулукка 5.000 уруп берер бекенсиз өтүкчү ака. Кандайча 5? Бири майышып кайра суурулсачы. Ийилбес болотуңан уруңуз да. Акысы? Суу акпас арык жок, мынаңыз. Кызыл булгарынын өөнүнө тепчилген шибегени алдына таштады. Нави жылмайды. Арасы ачык кашка тиши жарк этти. Кош колун сунду. Келиңиз, келиңиз. Сыртка чыгып тараптарды байкап кайра кирген Нави сүйлөдү. Жени урган баш кесерлердин деми кайтып калды эле. Жакындан бери жылмаңдашып, көңүлдүү боло баштады. Бел байлар тиреги чыккан окшоду. Азыр сенин алдыңда үчөө келди. Үчөө тең ошолордон. Байкадым мен дагы. Биринин аты Нары. Тобо, кантип билдиң атын? Сизди издеп жүрүптүкө ошого сайылдым. Нави күлүп ийди. Келериң менен Нарыга сайылганыңды кара. Тобо, ачык жан кечтилердин тобун башкаргандардын бири ошо Нарынын өзү. Тобо, 9 шамшаарга кын тапшырышкан. Жетөөнү бүтүп, ойлоп, ойдогуларындай жасап, сунуп атып сурадым. Үчөөңө 9 кындын кереги эмне? Набака, 9 эмес, 900 аздык кылат, деди Нары. Чилче тараттык, баш көтөрбөй калышты деп жатышкандыр. Ден мусулмандардын тегирмени жакында чимириле баштайт. Ошондо Кудайга шек келтиргендер актаган тааруудай чууруп тегирменге түшөр. Тегирмен ташы куп келтире жанчып жексендер. Өзүңөр кызылдардын кырманында сапырылып калбасаңар болду деп ичимден ойлогонум болбосо, делдейип баш ийкей бердим. Баамымда чоң даярдык бар буларда. Бул жердегилердин уюгу мечитте. Мурда сейил каттоочумун мечитке. Жакындан бери калбай жүрөмүн. Өткөндө имамга бир шектүү кумган берилди. Кумган кайда коюлду? Оросул кейпи кеткен калагын көтөрдү. Нымшыган маңдайы агара, каш ортосу жиктенди. Кумган имамдын колуна тапшырылды. Үйүнө алып барбайт. Мечитте сакталыш керек го. Анда дайыма кароолчу. Бизге каршы чоң даярдык бар экени белгилүү. Дал иштин көзү менен уюгу ачылбай жатат. Эгер чоочун кишинин келери чын болсо, Оросул чекесин чеңгелдеп, тунжурап ойго чөктү. Экөөбүз кайдан жолугушуп турсак? Мечит бийик дубал менен курчалган. Батыш сыртында 3 түп карт тал бар. Ачасына чыгып жатууга да болот. Мечитке да аркан байлап тал аркылуу түшүлөт. Эгер тал түбүнө кара таш койсом, мени тал түбүнөн күткүн. Ак таш көрсөң үйгө келесиң. Талды да, үйүмдү да бүгүн түнү көрсөтөм. Кумгандайнын эртеңден баштап аңдыйм. Азыр чыгып, музоо аркандалган чет менен оң жакка бурул. 3 көчө кечип барып жай алгын. Ошол туш ээн. Эл орунга олтура мен келем. 5 мыгырулду такаңа? Рахмат. Бек болор чагымда. Колдоруң барбайган менен арыктап кетипсиң. Кармашка кездешип калсаң, чалма түшкөн азодай калчылдаба. Кайрат катуу болсо жүрөк жалтанбас, Наби. Күнгө жума. Мечиттин бийик дубалдуу кең коросу суу себилип, таптаза шыпырылган. Жүзүм сабактары керешкелерге арта салынып, эңкейген аялдын эмчеги сымал мөмөлөр сансыз салбырайт. Алмурут жагаштары чатырап, жемишин көтөрө албас будактары ача бакандар менен тирелген. Бурчта чоң түп тыт дарагы. Көлөкөсүнө 3 тайгазан кыркар асылып, шымаланган ашмачылар палоого камынды. Түтөгөн май, куурулган сабиз, семиз эт жыты бурулдайт. Бул көрүнүш мурда болбогон. Жума намазга келүүчүлөр дарбазадан чубап кирчүүда суу толо кыркар тизилген кумгандан бирди кармап,
анабу атайы тосулган калканычтын далдоосуна дарат алчу. Бүгүн дарбаза оозу бек, билинбей күзөтчүлөр жүрөт. Саналуу тааныш кишилерге гана жол ачык. Дарбаза сырты адамга толгон. Селде чалынгандар, кайыр садага сурагандар, алар эки бөлүнө кыркары олтурушуп, өтүп баратканга кол жаят. Күүлөрү күүлдөп, ачкачылык ачкачылыктын күүсү тарткандай. Соопчулукка, мартабаң өссүн, Кудай кем кылбасын, ырайым этменде бечарага. Бирейлер сунулган, чүрүшкөн колдоруна бирдеме карматса, бирейлер мойнун ийкегилеткендердин алдындагы чүпүрөккө тыйын ыргытат. Берүүчүлөр абалы тизилген кайырчылардын өңүнө, кары картаң алсыздыгына назар буруп, анан пейили түшкөнүнө сунат. Ушул жерде соопчулуктап, күнөөдөн арылчу Кудай үйүнүн эшик алдында да адамдардын адамдан бөлмөй, абайламай. Бир тарапка тизилген кайырчылардын башында дарбазага чукул теспе кармап, оросул чөк түшкөн. Кир түйүнчөгү таягы жанында. Алдына ак кийиздин өөнүн жайган. Кирпиге көзүн жаап, ээрди бүлкүлдөп, жеңинен көрүнбөгөн колундагы теспе ташы бирден терилет. Ал кирпик арасынан дарбаза каалгасын тосуп тургандардын ашыгып умтулганын байкайт. Бүгүнкү намазыңызды жай таап окуңуз. Биякта киши көп, орун жок, деп жубатып, кайра кайтаргандарын көрүп турат. Алиге нары эртеден бери үч келип, ичке кирип кайра кетти. Келген сайын сакчыларга шыбырап эскертет. Аты айтылгандардан башка жан кирбесин. Көзүңөрдү ачып сак тургула. Жаңылып калбагыла. Шектүү адам болсо мага билгизгиле. Лаппай, деп буйрук уккан кароолчулар төштөрүн басып жүгүнөт. Ичте эмне болуп жатканы оросулга белгисиз. Кулак түрүп ынтызар гана. Чыдамсыз күткөнү Наби. Ал да кирбей калар бекен бүгүн, деп тынчсыз. Жок, таза кийинип, ак селдени башына чалынган Наби көрүндү. Эки тарабына көз таштап, кайырчылардын алдына тыйын коюп жакындады. Оросулду байкабаган болду. Эшик тоскон 4 жигиттерге колун суна алаканын кең жайып, дуба окуп бата этти. Алар дүрдүгө түштү. Баягы кын тиктиргендердин бири арасында болчу. Наби ага жайдары карады. Жасатканыңыз көңүлүңүзгө уюдубу? Уйду Кудай. Силердин көңүлдү оруту кары Набинин колунан келбейт да. Намазга келгенсиз го. Адам көп, батышпайсыз. Кудай үйүнүн коросуна кирип чыгуу чоң соо эмеспи? Эки тизем коюлар коңул болор мендей пендеге. Капа болбоңуз, адам көп жүдө. Ла илага иллаллах, артыма бурулбайын. Оросулдун көкүрөгүн дем чыңады. Буулуп, тердеп кыбырады. Аңгыча эли дүр этти. Сакчылар Набини унута баарын атка сүрдү. Даурап келген эки аттын дабышы токтоду. Баштарын кызыл жоолук менен буунган жалоондой эки азамат. Өмүрлөрү ак көбүк алып, кулактары тикчие таноолору дердеңдеп, омуроолору ак көбүк алып, кулактары тикчие таноолору дердеңдеп, ооздук кемирген сары тобурчактарын туйлата «Жол бошоткула, кийиндегиле!» деди. Оросул кийизин бурдап ордунан турду. Дагы текирең урган аттардын дүбүртү, жеңил каретанын дөңгөлөгүнүн кыйчылдагы. Кош кара аргымак чегилген карета токтоду. Арткы аттуулар жалпы түшүп, аттарын суулуктап тегеректегенде саябандан ак селде чалынып, жылтылдаган жалантык кызыл чепкенчен, узун бойлуу, каракаш куба киши чыкты. Кырынган ээрдин, субагай бетин, аскер көнүмүшүндөй тез кыймылын байкар замат Оросул анын түркөй басмачылардан эмес, европалык тарбияда өскөнүн так сезди. Анын аяр кыймылы, абайлашы билимдүү экенин туюнтат. Жергиликтүүлөрчө оң колун бооруна ала саал баш ийкеди. Аты жогундагы алтын шакеги жарк этти. Оросулдун мээси чыңалды.
Жаак булчуңу диртилдейт. Санаа толкун, санаа чапчаң. Бул эң шектүү адам, согушчан адам. Селдеси менен чапанын сыйраса, ким экени чыга келет. Тигине бутунда четтин формасындагы кара хром өтүк. Азия элинде бийлик жүргүзчү ханды же бекти өлтүрө салса өзгөрүү болчу эле. Башчыга таянып, ишенип ээрчүчүлөр көздөгөнүнөн бура тартып өзгөрчү эле. Эгер басмачыларды уюштурган дал ушул болсо, самбиги тартылып, тээги даяр турган жет атар менен көкүрөккө басып алсабы? Башка болуп чыгып, иш ойрондобойбу? Шектүү адам берилей берди. Какайып таманы тарс орулуп аскерче басканы. Өзү селт этпеген Оросулдун колу койнундагы тапанчага жылгандай. Сабыр эт, сабыр эт. Балким чоң маалымат кийин ачылар. Эрдиңди тиштеп сабыр эт. Жок, колдон бул сапар чыкса, көп кан, жазыксыз кандар акпасын. Көкүрөккө кармай берсеби тапанчаны. Эки жигит тигини жандап, бири алдыга түштү. Дарбаза оозундагылар күтүнүп, ичтен имам башболо топ көрүндү. Алар алдынан кол жайып, дуба окуганда шектүү адам Оросулдун дал алдына токтоду. Жүдөө думананын тикирейген көзүнө ойлуу карады. Жапайылыктан арыла элек бул эл жырткычча тиктешет. Эки көз ансайын маташкандай. Ойлору табышмактанып, жандырмагы жоктой. Көзү так жетпеген Оросул он толгонуп, ок чыгарбай токтоду. Шектүү адам жан жөөкөрлөрдүн тегеректөөсү менен мечитке кирип кетти. Мечит ичиндегилер сый урмат көрсөтүп, кым-куут болгондон пайдаланган Наби өзү айткан тал аркылуу мышыкча ыргып, короонун ичине түштү да көпчүлүккө жетип билинбей калды. Ичте адаттагыдай намаз жума жөрөлгөсү болбоду. Набинин көз кыйыгы, кулагы тиги имам, корбашы Абдурахши баш болуп, 10 чакты киши тегеректеген чоочунда. Алар сүйлөшөт. Баш ийкөлөр, кол жаңдоолор. Быжыгый кара сакал, кара мурут Абдурахши чоочун сүйлөсө, көзү жайнап дит буруп угат. Аздан соң сереге чыгып, көлөкө түшкөн килем үстүнө мандаш урушту алар. Алдыларына үймө табак палоолор тартылды. Асманга чалкалап, тилек кыла кол жайышты. 8 басмачы менен Наби да табак четинде. Кол учу менен палоодон алып, жай дабышсыз кепшейт. Олтургандардын бири тигилерден көз албаган Набини байкады. Колуңузду тиштейсиз? Алыңыз аштан. Анчалык неге тигилдиңиз? Жүзү жылдызду. Көрбөгөн адамым анабу чоочун. Халифтин күйөө баласы. Бухара эмиринин ордун басуучу Энвар Паша ушул. Сыр бербес үчүн Наби чын дили менен келме келтирди. Ла илахо, Кудай жолун ачып, бизди кафурлардан коргосун. Ысмы жакшы экен. Исламдын куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы өзү, Набека. Иншалла. Убакыт өтө берди. Энвар Паша туш тарабын көз кыйыгы менен чагылгандай тымызын олтургансыйт. Жайдар жүзү заматта түнөрөт, козголот. Балким сырттан кездешкен думана көзүнө урунар. Көңүлүнө шек туур. Же максатын тереңдетип, акыл жүгүртүп жаткандыр. Наби улам келме келтирип, ага жакшылык тилей көбүрөйт. Мында өзүң келгениң кара. Иши бар да. Башына буунган ак жолуктун учу жаагына салбыраган басмачынын көзү жарк этти. Ислам динин кордоочуларды жерибизден тазалоо үчүн ушундай адам жол көрсөтүп, баш коштурат да бизди. Аны билбей жалаң көйнөк, кабак баштар жок жакшылыкты кан түсү коюлган кызылдардан күтүп жүрүшпөйбү? Шашпа, аллаларын таанышар. Пишалла. Ошентсе экен. Энвар Паша бирдеме айтты. Тегерегиндегилер баш ийкеди. Ушундан кийин 30дай адам калтырылды да, калгандардын бул жерден тароолору өтүнүлдү. Жөнөгөндөрдүн арасында Наби да илки басты сыртка.
Orosул түнгіре тал üstüne gelse 2 kara taş koyuluptur. Demek iş katуу, tatal. Şıvırt tыңşap kart taldının açasında butak arasında oturdu. Navi keldi. Bolgon işte aytты. Şıvıraşıp ortogo salıp çeşti. Taldın büçürlörü salvırap, түнгө түң koşup, ekönü karangılıkka katat. Meçit jaktan kovur eşitilet. Envar Paşa alıp kelgen 30 kişi menen iş çeşkeni belgülü. Aligi kumgan soğuk kumgan emes. Meçitte malumatты toluktay turgan dokumentler boluga тийиш. Emki millet oşonu aluu. Kantip. Atrat top gelip meçitte tinçişse Ali dinden ajrabagan elдің gıjırı gelet da kozgolongçulardın çırağına may tamızat. Anı Orosul жалgыз iştөө gerek. Тобокелге салып, dumana kiyimlerin bir otolo talgayıl. Jalang çapan giyip, başın kök çüpürek menen buundu. Meçit kaytaruuçuların uktoosun küttü. Çeçimge makul bolgon Navi janında. Tün, paydalуу tün, paydasız tün. Aytçı kalыстığыңды. Sen aytçı, jıldız kadangan keng asman. Bir кездерде Turkiyanın soğuş ministri bolgon Envar Paşa Germaniyanın koldosu menen Orta Aziyaga geldi. Eldik Sovet Respublikasının aparatına ornoşup algan Usman Hocayev, Ali Rizanın jardamı menen jergilükti kulak baylardan işeniş punkt tüzdü da Bukharada, Ferganada, Hivada, Samarkanda jana Türkistan'ın tolgon rayonlarında samsıp жүрgөн basmaçılarda top Kızıldardı koldoyt degen ayıp menen mingdеген adamdardı koydoy muuzdap kırgın banditlik işlerdi жүрgüzdü. Orta Aziyanın göz karandı emes uluu musulman mamleketin tüzүү degen pardaga çümköndü. El başkarıp жүрgön aziyalıktar aldoogo mançırkap, артынан kölököçö samsıdı. Alar maksatın orundap, Sovettik Russiyadan koğun jarganday Orta Aziyany bölüp alsa tınçıp jırgayt belek. Жок. Батыштык билермандардын талоонуна түшмөкпүз. Башкаруучусу жок, билимсиз, элдин тагдыры ошол тура. Колунда баарын жулдуруп, ооз ачып күн көрөт тура. Ач болсо да, тоюнса да тагдырына майыша баш ийип, желке кашып жүрө берет тура. О, билим, бийикке чыгарып, алысты көрсөткөн билим кайдасың? Азия элинин боюна сиңип, качан кучактайсың ажырагыс болуп. Түн, бүгүнкү пайдалуу түн Оросулга жардам эт. Эзилгендердин арасынан чыгып, эстүү мамлекет түзгөн кызылдар менен ширелишели. Кол кармашы түбөлүк бирге бололу. Түн, Оросулга жардам бер. Оросул короого түштү. Сойлоп мечитке жакындады. Жүзүмгө калкаланып демин басты. Шапты оозуна туура тиштеп, сойлоп жөнөдү. Каалгада кулпу. Аркы оозу ачык өзүнчө бөлмөдөн кароолчулардын коңуругу чыгат. Кандай кылып кирет? Кулпу кычыраса тигилер ойгонуп кетүү мүмкүн. Айласы кетти. Мойну бетине жабылган чиркейлерди сезген жок. Сойлоп башка тарапка өттү. Терезе алыс. Арттан шыбырт тез бурулуп аңдып калды. Адам келатат өзүндөй сойлоп. Кароолчу туруп басмак. Нави экен. Эшик бек болсо терезени эстеп өзү келген тура. Дубал таянып туруп берди. Оросул терезенин көзүн кылдыртсыз алып култ кирди. 600 адам баткан мечиттин ичи тала, жер таманы кийиз. Оросул сыйпалап издеп жүрөт. Убакыт, таң атып кетчүдөй убак созулат. Көө төккөндөй караңгы. Элине окшоп мечит ичи да караңгы. Караңгылыкта өткөн сансыз өмүрлөр, акыры чоң сандык колго урунду. Жиксиз бек. Шап керекке жарабайт. Кайдасың Оросулдун күчү? Кайдасың Оросулдун балбандыгы? Сандыкты ачуу керек. Бурчка мечиттин алыскы төрүнө сандыкты жылдырып жеткирди. Олтура калып, тизесин жыйырып, балт тепти. 1, 2, 3, 4 кычырап кабырылды. 5 буту бата түштү. Колун сала койду. Көп нерседен кийин
издеген кумган урунду. Suurudu. Şorgolup ter agıp beri baskanda eşik açıldı. Ün. Kim var? Orosul oğuzundağı şapты alıp şoğula tarapka bat jönödü. Ekinci karağan geldi da tigini basıp jığıldı. Nabi. Üçüncü karağan ün çıgargıça Orosul töşkö berip aldı. Jerdegi julmalaşkandarga jetti. Nabi dep şıvıradı gaysaktagan Orosul. Üstündögü tura kaldı. Taptın mı? Taptım. Tiri kalbasın. Büttü işi. Kettik. Nabi'nin üyüne gelip kumganda açsa tolgon kagaz, adamlardın tizmesi, soylama sızıkça düşürülüp belgi vurulgan kartalar çıktı. Orosul koş aytışıp jönöy berede darvaza kagıldı. Nabi muuntkan kara olçu ölmöksün bolup kalıp bir azdan keyin turganda өлүктү аттап чыгып нарыга жеткен. Ал эки басмачы менен дүргүп мечитке келген. Талкаланган сандыкты көрүп алактаган. Тирүү калган кароолчу кекиртегин сыйпалап, "Наби, Наби дегендей болду", дейт. Шар Набиникине келишти да дарвазаны сыйтеп ичке жабылышты. "Наби, Наби, чыг эшикке". Башка айла жок. Тыттын караңгылыгын жамына калган Оросулдун колундагы тапанчанын теги басылып калды. Бычакчан баш кесерлер сеңдиректеп жыгылды. Наби Оросулга жетти. Жөнө, токтолбо. Жүргүн коша. Башка түшкөнүн көрөмүн, токтолбо. Баш кесилбей мамлекет курулган эмес. Жөнөгүн тезинен. Оросул караңгылыкка жеткенде октун дабышынан Фергана көчөсү чуу түштү. Англиялык курал менен жабдылган басмачылар бир күн өткөндөн кийин большевиктик уюмдарды талкалап шаарды курчашты. Көчөлөрдү канаптап, үйлөргө тинтүү жүргүздү. Ким шектүү думананы кармап беришсе, алтын берилет деп жар салды. Эчтеке чыкпаган соң калктын саан уйларын тартып алышты. Чурулдаган катын бала, мөөрөгөн музо, үрөйү учкан жүздөр. Баш аламан 4 күн өттү. Көк ат минип, кынсыз кылычын жалактатып кармаган корбашы Абдуракши калкты ачык аянтка айдатып келди. Шектүү деп кармап, кызыл ала кылып урган адамдарды дардын алдына сүйрөтүп чыгарды. "Тапкыла думананы, болбосо баарыңды дарга астырамын" деп суурданды. Колдору толгонуп, дарганын жиби мойундарына салынгандарды карай алышпай, телмирген көпчүлүк жүздөрүн басат, чурулдайт. Ат дүбүртү алыстан чаң көрүндү. Корбашы токтоло назар бурду. Ашыккан бир топ басмачылар топту жарып, Абдуракшинин жанына жетти. "Курчап келатышат. Кимдер? Кызылдар." Козголоңчулардын уюктарына каршы шашылыш топтолгон кызыл полктун ири күчтөрү таңга жуук Фергана шаарына кирген. Салгылашкан басмачылар улам суюлуп, бириндеп, оң канат боло чегинген. Корбашыга кабар эми жетти. Ал көзүн чакырайта Набиге кылыч жаңдады. "Аскыла тезинен итти." Жулмалап сүйрөгөн жигиттердин колунда бараткан Наби тил тартпады. "Эй жарданган көпчүлүк, кармагыла буларды. Ана кызылдар караны. А сен корбашы менен сыйрытмагымды өз мойнуңа элесиң. Кескиле тилин." Көк атты секиртип чаап кетти. Жер дүңгүрөйт. Элден четтеп, окчунда топ-топ басмачылар самсып качып баратышат. Гүлдөк улам чукулдады. Набинин сөзүнө дем байлаган көпчүлүк суюлуп, удургуп, тынчсызданып кетпей турушту. Асылган эки дененин катарында илинип Набинин зор денеси. Ана дүңгүрөгөн үңдөр. "Ура! Ура!" Куралдуу басмачылар кетери менен көйнөгү айрылган эки жигит дагдаңдап жүгүрүп дарга жетишти. Арканды шарт кыйып, жан чыга элек денелерди этият алышты. 100 атчан менен ортону жарып келаткан Оросулдун эси тарты өмүр коркунучта калган Набиде. Ал самсып качкан басмачыларды курчоого алууну коюп тике чапты. Тору аттын жал куйругу дирилдеп, ээрге өбөктөй калып,
Сунуп келаткан анын эки көзү топтошкон калың элге түштү. 20 адам менен ат башын бурду. Жетти. Дарганын алдындагы 3 денеге ыргып түштү. Набини дароо танып, кучактай башын көтөрдү. Наби, көзүңдү ач. Мен келдим. Карачы, Кызыл армия келди. Ууртундагы шүйүшүн канды сүртөт. Аччы көзүңдү, арманда өлбөйлү, деди. Набинин денеси диртилдеди. Кирпиги көтөрүлдү. Шилемдерине кызыл жылдыз кадалган, өзүнө өбөктөп жардангандарды баамдады. Оросул зор денени туура кучактап, жерден булкуп көтөрдү. Деми буулуп туталанды. Коңкогой мурдун капталдай качанкы кектин жашы сызылды. Жаш тамган эрди кермек даам. Элим, деп кайрылды. Оросул каш серпе чыйралып. Бизден таянычыбыз силерсиңер. Силердин таянычыңар жумушчу дыйкан кызыл армиясы. Өзүңөрдөй караңгы момундарды көрүнгөнгө жем кылбай, эл кылчу бийлик босогоңорго кирип келди. Баш көтөрүп, кучак жайып тосуп алгыла элим. Орто Азиянын аймагындагы аарыдай ыжылдаган ачуулуу басмачылардын негизги уюгу бузулду. Алида Совет бийлигинин кулашынан күдөр үзбөгөн жаңкештилердин тирүү калгандары тоо таянып, капчыгай өрдөп бириндеп качты. Обидар кыштагынын жанында Энвар Паша чогулткан желдеттер жок кылынды. Өзү колго түштү, атылды. Алдоого кирген адашкан нечендердин каны, табы үчүн салгылашкандардын каны талааларда, ашууда сызылып акты. Муздады, катты, кургады. Асмандан жамгыр жааганда жибип, эзилген кан тактарын топурак шимирип алды да, кийинки жылдары эрлер жыгылган жерлерге ыргалып чөп чыкты.